Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Путин ушинтип кете берсе жакында Украинанын мамлекеттүүлүгүнөн күмөн жаралат. Киевдин кондур чабуулу ийгиликсиз болду. Эгер ушинтип улана берсе жакында Украинанын мамлекеттүүлүгүнөн күмөн жаралат. Бул туурасында Россия президенти Владимир Путин билдиргенин РИА Новости жазды. Азыр алардын контур чабуулу эле ара жолдо калбай бүт демирге Россиянын куралдуу күчтөрүнүн колунда турганы айдан ачык көрүнүүдө. Мында Украинанын мамлекеттүүлүгүнө орду толгус олуттуу сокку урулушу мүмкүн, деди Путин. Ошондой эле ал Владимир Зеленскийдин койгон талаптары тынчтык диалогуна келүүгө такыр дал келбей турганын белгиледи. Бул аракеттер бизди жарым жылдан бери жетишкен нерселерден баш тартууга түртүп жатат. Эки өлкө дээрлик макулдашып бүтүп калгандан кийин Украин тарап сүйлөшүүлөрдөн баш тартып койгон. Ал келишимдерди эртеси эле таштандыга ыргыткан, деди РФ лидери. Путин ошол убакта Улуу Британиянын премьер-министри келип, аларды макулдашууну жүзөгө ашырбоого ынандырып кеткенин айтты. Бул да Украинанын көз каранды экенинен кабар берерин кошумчалады. Булак Спутник Кежи. Кыргыз-тажик чек арасынын дагы 38,35 чакырымы макулдашылды. Баткен шаарында 10 январдан 16 январга чейин Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиргендей, топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 38,35 чакырымы боюнча макулдашты. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Тараптар Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды макулдашуу боюнча ишти улантат деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Трамп республикачылардын алдын ала жүргүзүлгөн биринчи шайлоосунда жеңе баштады. АКШнын экс-президенти Дональд Трамп Айова штатында республикачылар партиясынын талапкерлеринин алдын ала шайлоосунда жеңишке жетип жатканын саясий бирикме жарыялаган жыйынтыктар көрсөтүүдө. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Буга чейин Айова штатында АКШдагы алдын ала шайлоолордун сезону ачылганы кабарланган эле. ЖМКлар 40 000 добуштуу саноонун жыйынтыгында Трамп болжол менен республикачыл тарапташтарынын 52%-нын колдоосуна ээ болуп, жарыштагы лидерлигин бекемдегенин жазууда. Анын артынан эле Флорида губернатору Рон Десантис 20% жана АКШнын Бириккен Улуттар уюмундагы мурдагы өкүлү Никки Хейли 19,4% келе жатканы айтылды. Талапкерлердин бешилдигине бизнесмен Вивек Рамасвами да келген, бирок ага шайлоочулардын 7,8% гана добуш берген. Трамп алдын ала тандоонун жыйынтыгында көңүлү тоюп турганын билдирген. Биринчи мүнөттөрдө эле татыктуу атааңдаштарымды жеңип жатканым ири сыймык деген сөзүн Fox News телеканалы билдирди. Республикачылар бирдиктүү талапкерлигин чыгарыш үчүн кокус деп аталган конференцияларды өткөрүүдө. Айова июлда республикачылардын курултайына 40 делегатты жөнөтөт. Алар кокустардын жыйынтыгы менен талапкерлер арасында бөлүнөт. Улуттук курултайда 2,5 миң киши добуш берет. Ал эми аныкталган талапкерлерге 1215 шайлоочунун добушу керек. Съезде демократтардан 3,9 миң делегат болот. Жеңиш үчүн 1969 добуш зарыл. Бул партиядагылар Айовадагы жыйын өткөрбөйт. Алар добушун почта аркылуу берет. АКШда президенттик шайлоо 2024 жылдын 5 ноябрына белгиленген. Сурамжылоолор тараза ташы республикачыл партиядан чыккан мурдагы президент Дональд Трампка угуп жатканын көрсөтүүдө. Ага каршы учурдагы президент Джозеф Байден ат салышмакчы. Булак Спутник Кежи.
Өз апасын өлтүргөн шектүү катары 47 жаштагы жаран кармалды. Чүйдүн Москва районунда өз апасын өлтүрүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 16 январда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 15 январда милицияга 1977 жылы туулган жарандан билдирүү түшкөн. Ал 1952 жылы туулган апасынын жүрөгү кармап калганын билдирген. Каза болгон жарандын сөөгүн кароо учурунда анын денесинен көптөгөн жаракаттар табылган. Бул факты адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө жаран мас абалында апасынын денесине бир нече жолу оор жаракат келтиргени аныкталган. Ал ишти жашыруу максатында апасы жыгылып кеткенин айтып, денесиндеги жаракаттар ошондон деп жалган көрсөтмө берген деп айтылат маалыматта. Шектүү катары кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө уланууда. Булак Супер KG. Кансыз согуш учурунда пайда болгон эбегейсиз кубаттуу курал. Кансыз согуш күчөп турган маалда 61 жыл мурда Советтер Союзу куралдарынын ичинде водороддук бомбада бар экендигин дүйнөгө жар салган. Бул тууралуу видеону Спутник Ближние зарубежье телеграм-каналы жарыялады. Буга чейин америкалыктар өздөрүн куралдын бул түрү боюнча монополист деп эсептеп келишкен. Уникалдуу бомбаны иштеп чыккандардын ичинде сыр болуп ачык чыкпай келген СССРдин академиги Андрей Сахаров болгон. Мындай эмгек үчүн ага социалисттик эмгектин баатыры деген наамы ыйгарылган. Советтер Союзунда водороддук бомбанын пайда болушу дүйнөдөгү күчтөрдүн теңдештигин өзгөрттү. Бул кырдаал бардыгын өзүктүү куралды жасоонун артынан сая түшүүгө мажбурлады. Булак Спутник KG.